Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен эми айлантып тегеретип отурбай эле түз эле суроодан баштай берсек. Мына алдыда кыш келатат, ага чейин эле кыштын суугун чакырып, мына күз азыр суук боло баштады. Ошол суук болгондо эле баягы тумолой жетимдер, жарым жетимдер, окуучу, жашачу интернаттар эске түшөт. Кар-картаңдар, жашачу интернаттар бар дегендей, майыптар бар дегендей. Ошонун баары мындай караганда сизге тиешеси бар. Ошолор кантип атат эми? Азыр суук келатат, көмүр, отун, ошол жагы кандай? Бүгүнкү күндө биздин тарапта 15 интернат бар. Бизге быйылкы кышка 6189 тонна көмүр керек. Бүгүнкү күндө бүт бардыгы 100%тан даяр кышкага. Баары даяр. Бүт бардыгы 100%га даяр. Кошумча сизге отчет бериштиби даяр деп, сиз өзүңүз көрдүңүз? Кошумча. Мисалы, Нижний Стрефимко деген эме бар, карлардын үйү бар бизде, аны өзүңөр билесиңер. Biz ошол жерде кошумча быйыл жаңы котельняны куруп атабыз, где-то бир 20-ларында ачып беребиз да, кошумча кылыпчы. Так эле мындай бесперебойный болсун депчи. Мен өзүм барып атам, Берки бизде штаб түзүлгөн. Штабтын жетекчиси барып атат. Тилер болсо өзлөрү да келипчи, фотофакт менен бизге отчет берип атышат. Бирок бир дагы интернет калган жок. Мен бүт баарын өзүм барып, өзүм кыдырып, даярдыгын көрүп келдим. Электр энергиясына болгон тарифтердин кандай, ошол боюнча кандай жаңылыктар болуп атат? Өкмөттө кантип өзгөртөбүз, кымбаттатабыз, бир аз көтөрөбүз тарифтерди деген жаңылыктардан сиздин кабарыңыз болуш керек. Эгер ошол кымбаттатуулар болсо, мисалы үчүн ошол сиздин көзөмөлүңүздөгү жанагында мен айтып аткан объектилерге кандай бир жеңилдиктер, льготалар болобу? Эми бул мындай, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 552 миң улаган жандар бар. 552. Өзүңөр билгендей, 2010-жылы тарифти көтөргөндө, ошондо биз үстөк кошуп берген болчубуз баарына. Кийин тарифтин кайра ордуна келтиргенден кийин тариф үстөк калып калганда, ошол себептен бүгүнкү күндө 552 миң пенсионер, ага да кошумча 123 бюджетте иштеген кызматкерлер, булар ай сайын 200 сомдон үстөк алышат. Ошондо бир жылда өкмөттүн кошумча берген акчасы 1 миллиард 700 миллион сом. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин тармакка тиешелүү үй-бүлөлөргө тариф көтөрүлбөйт. Аны болсо Министерство энергетики бизге 3 жылга кепилдик берген. 3 жыл боюнча бизге тариф 70 тенге болот. Өзгөрбөй деген анда. Бул бизге. Анан өкмөт тараптан жанагы дары-дармекке НДС киргизүү боюнча дагы бул ишке ашкан жок, бирок ушундай ниетте болуп атышат да, НДС киргизели деп. Деги эле биринчиден ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эгер чындап эле киргизилип кала турган болсо, жанагы майыптар, жана атайын бир такай бир оору менен ооруп жүргөн жарандардын тобу бар. Аларга кандай болот? Кандай сунушуңуз бар? Эми коом баардан так билиш керек. Мисалы, бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин ичинде 2 программа бар да. Биринчи программа мырки амбулаторный эмегечи дарылоого 50% биздин пенсионерлерге дары-дармектин арзанда 50%. 50%-ын өкмөт төлөп берет, 50% болсо өзү төлөйт. То есть 50%дык эмеси бар да, жардам бар. Бул биринчиден. Мисалы, акыркы эле учурда мен билишимче 9 айдын ичинде 700 миңден ашык рецептти жазып беришкен быйылчы. Ошонун ичинен 341 миңи как раз биздин тармакка тиешелүү кишилер экен. Ошолорго 49 миллион сомго кошумча кылып ФОМС аркылуу жардам көрсөтүлгөн. То есть жардам бар. Тилер көтөрөбү, НДС-тен көтөрүлбөйбү, бирок бар да. Бул биринчиден. Экинчиден дагы экинчи программасы бар. Бул болсо социалдык оор деп коебуз, бул болсо
астмамен ауырса, астмамен. Анан кийин кандай бир мынакей онкологиянын бир түрлөрү бар, же психический заболевание бар. Аякта болсо, мынакей программа аркылуу 80% фонд төлөп берет. То есть өкмөттүн жаран бергени бир топ эле. Муну ком билиш керек. А то элдин баары муну билбелеч, тим эле эметерет да, жок деп берет, бир топ эле. Мисалы мынакей НДС боюнча, конечно, мен мынакей кыйнак бала түшүп калган үйлөрдү монтип карап турганда, конечно, мен каршымын. Демек сиз бул маселеге каршысыз. НДС киргизилбеш керек. Бул мен жеке оюм. Түшүнүктүү. Эми негизи мен билгенден ушул сиз жетектеген министрлик мындай саясаттан алыс, ушундай бир министрлик да, бирок ошол эле кайсы бир учурларда ушул саясий дагы өзүнчө бир чоң чуу болуп кетти жанагы маселеде. Дербишева, Равшан Сабиров жана бала сатуу боюнча ушундай бир коррупциялык бир көрүнүштөргө тиешеси бар дегендей кылып ушундай коомчулукта чоң чуу болуп кетти да. Эми мына сиз аларга кетти. Сиз мына иштеп атасыз, бир топ убакыт болуп калды. Ушул коррупциялык элементтер сиз жетектеген министрликте барбы экен? Мен түшүндүм. Бул оңой. Коррупция бул эмне? Мунун тамырын караш керекпиз. Мисалы жобо. Мисалы мурун балдардын асыроосун кылабыз деп чоң бир жобо бар да, жобо аркылуу. Жободо эки нерсе бар экен. Биринчиден, булар болсо мынакей чет өлкөдөн келген уюмдарга булар чек коюп коюптур. Мисалы, ар бир өлкөдөн 3 эле уюм аккредитацияга өтүлат деп. Мисалы, Америкадан 46 уюм келсин. Буякта 3 эле экен. Калган 43 эмне алат? Туурабы? То есть булар уже мурун эле алдына түшүп алат, уже мыйзам жолдорду уже издешкен. Мен ушу чекти алып койдум. Чек жок азыр. Канча калса келе берсин. Бирок биз эмнеге бир асында катуураак эметчи, эметтик. Биз мисалы ошол эки балдардын асыроого берейин деген, иштейин деген уюмдар, булар ушул тармакта 10 жыл иштеш керек. Раз. Анан кийин тигичи өлкөдөн булар сөзсүз эме алыш керек да, гарантийное письмо. Ушундай бар деп, булар так деп иштейт деп, бул аферис эмес деп. Биз ушундай морки жана чекти алып койдукпу? Бул биринчиден. Экинчиден, кандайдыр бир дайынсыз бир комиссия бар экен да, комиссия. Комиссиянын чечими министрге эмекенде милдеттүү. Анан кийин мисалы министр колун коет экен. Тура эмес мисалы коюп алса, министр жооп берет экен. Мынакей, карагыла, жобо бар. Булардын чечими мага милдеттүү депчи, ошон үчүн мен колум койдум деп. Комиссияны мисалы сурап калсак, комиссия милдет. А тиги иштин өз эмес акыл эс жокпу деп. Биз тимелечи чечимибизди чыгарабыз деп. Тиги өзүнүн жоопосун. То есть мындай жоп жок да, эмес мындай, эмечи жеке мындай жоопкерчилик жок да. Мен ушун баарын да жооп койдум. Бүгүнкү күндө бизде кандай схема? Биринчи иретте мынакей СМБ эмесин чыгарып берет, чечимин. Ушул эмечи уюм боюнча. Анан кийин ички иштер министрлиги, анан кийин тышкы иштер министрлиги, анан биз. Болду. Башка эч ким. Ар бирибиз так жооп беребиз. Демек, сиз министр катары айта аласыз, сиз жетектеген бул структурада бир дагы кымындай дагы коррупция жок. Эми бул мындай. Коррупция жок деп мен айта алам. Бирок ар бир адам, ар бир адамдын башына эмес кырылбайсың да. Кандай бир мыйзамсыз иш кылса, ал отуруш керек. Жанакы мисалы өзүңөр айткандай, бурун морки балдардын эмес асыроосу, ушундай ушундай эме болгондо, эмне чоң иш. Карабайсыңар, Кудайым буйруп. Акыркы мисалы 1,5 жылда как будто бу мындай эмес даже тема жок да, эч жерде. Туурабы? А иштер болсо болуп атат. Анан кийин биз мыйзам чегинде негизги укукту сотко бир койгонбуз. Биз укукту өлкөгө барыш керекпиз. А ошондо укук өзү чечиш керек. Министрлик эмес, мен эмес, Акмат Ташмат эмес, сот чечиш керек. Биз ушун баардыгын сотко берип койдук. Сиз министр болгонго канча убакыт болду? Мен министр болгондо 1 жыл 5 ай болду. Ошол министр болгондон бери, мисалы үчүн бурдагы министрлерден өзгөчөлөнүп, өзүңүздүн мындай бир иш почеркиңиз менен, иш стилиңиз менен эмне жаңылык киргизе алдыңыз? Же мурдагы эле баягы салт менен, жетекчилик салт менен, ошолор түптөп койгон баягы жетекчилик стандарттуу жол менен эле келе атасызбы? Бир жаңылык киргиздиңизби?
эми мындай бир жаңы деп айтсам болот. Акыркы учурда мисалы биз МСЭК деген эмес бар да, уюмубуз бар. Болсо бизден өлкөбүздө бүгүн 155 миң майып жарандарыбыз бар. Анын ичинде 26 миңи бул 18 жашка чейин балдар. Анан кийин мурки майыптуулукка чыгыш үчүн МСЭК деген комиссия бар да. Мурун муну тектип койчу. Азыр МСЭК өлкө боюнча 27 МСЭКибиз бар. Эл арасында кандай бир жаман сөз чыгып калганда, ушу майыптуулукту алыш үчүн сөз пара бериш керек деп, мисалы, жана сиз айттыңыз го, коррупция жөнүндө. Биз ушуну карап көрсөк, мүмкүн буга негиз бар экенди да. Негиз бул эмне? Мисалы, 27 МСЭКте начальник болуп иштегендердин эмеси 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл иштеп калып да бир жерде. Акыры ушунча көп, мисалы, адам баласы начальник болуп иштесе, бул акырында уже байкап алат да, кайсы жерде өчөнтөгө, кайсы жерде эмечи өкмөткө деп. Мүмкүн. Анан кийин биз азыр ушул жерге биз чек койдук. Мындай ар бир начальник бир жерде 3 жыл иштелет деп. 3 жыл иштеш керек. Так, даштап иштейби? Эчтеке болбойбу? Эмечи претензия. Анда бирөө жакка которобуз. Эме мындан иштер болобу? Ал иштеп алат. Мисалы, бир дейли. Мурки МСЭК тарабынан биз кандай бир жесткий реформа киргизип атабыз. Азыркы иштеп аткан кишилердин арасынан 34%ды биз бүгүн жаңы кишилерди уже койдук. Булар оңой эмес. Анткени ар бир тегишинчи туугандары бар экен, тайкы жиндер бар экен, өйдө ылы жатач эмелер бар экен, баардыгы чыгышат, баары айтат, бирок биз айттык, так баарын айттык. Реформа кылсак, эч ким бияка киришпегиле, биз бүтүп берели депчи. Тиги жаңы келген кадрлар алды, сиздин тааныштарыңыз эмес? Эми бул мындай, мен бирөөнү да тааныбайм. Бир кишини да тааныбайм. Эч качан, эч жерде менин жолдорум булар менен кездешкен эмес. Өмүрүңүздө биринчи жолу көрүшүңүз? Мүмкүн да, даже кимбирдер көрөлөкмүн. Анткени ушунун баардыгы МСЭКтин иши. Бул так. Мисалы. Андан кийин жана мен айткандай, биздин тармакта социалдык адистер бар, адистер. Бул эң мындай карапайым эмелер мындай эң мындай жаман, оор жумуш кылат да. Мисалы, ошолорду так элдин баары мисалы унутуп калыптыр. Анан кийин вот мисалы былтыр келип атып, талапта каттырап коюп, мен ушул эмегечи категорияга 916 эмебиз бар, кызматкерлерибиз бар. Мен буларга экиси эмгек акысын көбөйтүп бердим. Бүгүнкү күндө булардын орточо өлчөмү уже 6,5-8 миң сом. Айыл чегинде 8 миң сом бул бүгүнкү күндө жакшы акча. Мисалы, бул экинчи дейли. Андан тышкары, мурки жана сиз менен сөйлөшкөндөй, мурки интернетте биздин мисалы жарандарыбыз жатат. Алардын бир күндүк тамакка арналган акчанын өлчөмү 55 сом экен. 55 сом. 55 сомго эртеңки тамак экен, түшкү тамак экен, кечки тамак экен. Анан ошондон кийин дагы бул мындай ден соолугу мындай бек болуп калыш керек экен да. Болбойт андай. Анан кийин ошентип атып, мен былтыр быйылкыга 100 сомго чейин көтүп бергем. Кудайга шүгүр, бул өттү. Бүгүнкү күндө баардык 100 сом менен тамактанып атат. Бирок бул деле аз. Бул көп деп мен айта албайм. Бирок мен мунун үстүнөн дагы иштейм, дагы көрөбүз. Же болсо мисалы дагы мурки ушундай иштер көп да. Анан кийин дагы мурки эл аралык эме бар, уюм ЮСАИД деген. Ошерки ЮСАИД менен биз келип, ушундай катуулар менен иш кылып, наконец-то булар макулдугун берип, булар азыр бизге функциональный анализ кылып алат. Центральный аппаратты, анан кийин бүт эмес тармагыбызды. Уже жакында уже бүтүп калат да. Анан мурки функциональный анализ аркылуу биз системный мырлашта өзгөртүп жүрсөбүз. Мисалы үчүн сиз министр катары ишиңизге кандай мамиле кыласыз? Мисалы үчүн жетекчи катары алдыга койгон пландарыңызды канчага мерчендейсиз? Мисалы үчүн 1 жылдык, мен 5 жылдык пландар болот дейм, мисалы үчүн. Сиздики кандай? Же болбосо эртең бүрсүңүнө алып коет да баары бир дегендей мындай план, эртең бүрсүңүнө өтсө болду дегендей, же мындай 5 жылдык мисалы үчүн, же 3 жылдык пландарыңыз барбы? Тура. Эң мындай себеби азыр батыл алып коюшат. Бүгүнкү күндө мындай актуалдуу суроономо бердиңиз. Мен айта кетейин, мен бияка келгенде мен 9-министрмин. Акыркы 3 жылда мен 9-мун.
Ошондо орточо мыркемесин эсебин алсак, бир министрдин иштегенин 4 ай экен да. Мисалы. 4 ай экен. Ошон үчүн сурооңуз мындай жаш болду. Жок, мен андай киши эмесмин. Мен келген жеримдечи кандай бир мындай чоң максат коем. Да, мисалы, юсайт мен, мисалы, функционалдык анализ кылыш бул оңой эмес. Биринчиден, аларга барып, аларга далилдеп, өзүңүз билесиз туурабы, Кудайга шүкүр, мынакей бүгүн уже почти уже эмес, бүтүп калдык. Эмки жылдын башында ушулар уже чыгат уже. А мен өзүм мисалы көз карашым, мисалы быйыл биз 2015-2017 деген 3 жылга программаны жазып атабыз. Кудайым буюрса уже аны бүтүп калдык. Долбоор азыр өкмөттө, өкмөт азыр карап берсе, андан кийин уже мынакей 1-январга чейин өкмөттүн колун алып алсам, мен мынакей 3 жылга пландаштырган так программа бар. Мисалы, даже мен мисалчы кетип калган күнү келген министрчи, анын эмеси болот да, план болот, программасы болот. Ал тияка бияка кеткен жаңынычы ойлоп чыгарбайт. Ал иштеш керек. Милдеттүү. Да, милдеттүү катары. Ошондо биз турукчулук карабызда, биз туруктуу министрлик болуп калабыз. То есть ар бир мындай бир жеке көз карашыначы мындай байланма алабыз да. Мен түшүнөм, мен баягы мамлекеттик кызматта министр саясий көз карашын билдиргенге мындай кичине ыңгайсызыраак болот, бирок ошонсо дагы мынау парламенттеги коалициялар аралык саясаттагы баягы кадр маселесин чечип атпайбы? Бул биздики маданият министрлиги, бул биздики, анан тиги биздики депчи, анан ошол системага сиздин ошол ыкмадагы кадр тандоого сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы үчүн эртең бүрсү күнү эле коалиция ары бери ызы чуу болуп туруп, анан кийин таргап кетсин мисалы. Мынау кадрды болбойт деп, мисалы үчүн ошондой ушул ыкмага кандай көз караштасыз? Эми бул мындай да, мисалы мен өзүм бияка былтыр келген болчумун. Андан кийин мен аппараттын баарын чогултуп, мен баарын так айткан болчумун. Мага кимиңер ким айырма жок. Аксыңарбы, карасыңарбы, көксүңөрбү, баарыңар мыйзам чегинде так иштеп эле деп. Мынакей бүгүнкү күндө мен мындай уверенно айта алам, бүгүнкү күндө элдин баары мындай жаштап уже иштеп калышты. Баары уверенно болуп калышты. Бүгүнкү күндө мен бир кишиничи алмаштырган жокмун. Анткени баардыгынчы тажрыйбасы бар. Баардыгындачы, баардыгы мындай өсүп жумушун билген кишилер. Мен оюмча ушундай сыяктуу, биздин эмечи чоңдор дагы эмечи караш керек да. Бирок биз парламенттик өлкөбүз. Биз парламенттик эмегечи, принциптергечи да баш ийиш керекпиз. Ошо менен бирге болуш керекпиз. Ким бирөөгө жагабы, мисалы, жакпайбы, бул уже эмечи, уже бирок нерсе. Эгер жашыруун болбосо, мисалы үчүн сиз кандай жол менен келдиңиз бул министрликке? Кимдир бирөө сунуш кылдыбы же өзүм эле барып эле мен министр болоюн дебегендирсиз? Бирөө кимдир бирөө? Бул мындай. Бул мындай оңой нерсе, мындай кыйын эмес. Мен мурунку жумушум менен Москвада болчумун, командировкада. Мен командировкада жүргөндө биздин фракциябыз, Атамекен фракциясы, мен кандидатурама чыгарып, премьерге сунуштаптыр. Премьер Жантөр Жылошевич мен кандидатурамды колдоп, жогорку кеңешке сунуштады. Ошондон кийин мен командировкадан келгем. То есть мен кандай бир даже мындай ушул жака барайын деген мындай даже пландарым жок болчу. Бийликтин Бирок мен бияка келгенге жараша мен өзү мындай жоопкерчилигимди так билем. Мынакей Кудайга шүгүр, мен өкмөтүбүздү парламентте бият кылбай жаштап иштеп атам. Ошол министрлер азыр бүгүнкү күндө фракция жетекчилерине көз каранды, алардын айтканынан чыга албайт деген ушундай сындар бар да. Анан ошол боюнча мисалы үчүн сизге ошол эле Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Чиркеевич Тикебаев мисалы үчүн сиздин эркиңизге, жумушуңуздун процедурасына бузуу ийе тургандай бир ушундай кылып койбойлубу дей турган бир сунуш болсо, сиз ага баш ие аласызбы же жок, мен мыйзамды сакташ керек деп мындай өзүңүздүн эркиңиз менен? Бүгүнкү күндө Өмүрбек Чиркеевич бир дагы мыйзамсыз ойду айтты элек. Аны болсо жакшы көргөндө, жаман көргөндө кандай бир мындай бир ойлорун айтып коет да, божомол катары. Бирөө божомол катары айтып коет экен, анан кийин экинчиси болсо уже факт катарычы жылдырып коет экен. Анан кийин биз так билиш керекпиз. Биз социалистический партиябыз. Ошон үчүн биз элдин камын көрүш керекпиз.
сиз айтып атасыз, андай сунуш болгон эмес Өмүрбек Ишкешевичтен деп. Бирок биз адамбыз да. Анан бул турмуш деген ар кандай да тоголоп түйрө болуп кете берет. Эгер болуп калса. Мен түшүндүм. Сиз кандай? Мен Өмүрбек Ишкешевичти абдан жакшы билем. Бул киши эч качан мыйзамсыздыкка барбаган киши. Эгер ушундай болуп калса болбойт. Болбойт. Вообще бул киши өзү ошондой. Это мое, менде такое убежденное такое мнение. Эми биз кыйын акыбалга түшүп калган, убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үйлөргө жардам бериш керекпиз. Бүгүнкү күндө мындай кошумча маалымат катарычы. Бүгүнкү күндө биздин тармакта 106 миң үй бүлө, анын ичинде 313 миң балдар. Ошолордун баарына биз Журокпол аркылуу жардамыбызды беребиз. Жана мен башында айткандай, Журокполдун өлчөмү 2011 жылы 370 сом болсо, мисалы биз быйыл 1 ноябрдан баштап 105 сомго чейин уже көбөйттүк. Кепилденген эң төмөнкү киреше өлчөмүн. То есть бул бир топ эле. Бүгүнкү күндө андан тышкары дагы бизде 76 миң биздин жарандарыбыз социалдык ай сайын берилүүчү Журокполду алышат. Биздин республикалык биздин министрликтин бюджети 7 миллиард 369 миллион сом. Ошонун ичинен 92% Журокпол деп так накта кете берет. То есть бүгүнкү күндө өкмөт ушундай кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөргө көп мындай көңүл буруп, болсо республикалык бюджеттен 6% бул бир топ эле. Накта эметчи Журокпол менен бериши. Ошон үчүн мен оюмча биздин министрлик талакпай биз иштеп беребиз. Кандай бир жаңы ойлор болсо, кандай бир жаңы бир көз караш болсо, биз дайыма ачыкпыз, даярбыз. Келип биз сөзгө даярбыз, ачыкпыз. Эми сиздин баягы министрлик ишиңиз, анан баягы саясий багыттагы суроолор эмес, мындай эле суроо. Мен билгенден сиз мындай өтө эле мындай жөнөкөй министрсиз да, мындай телефонуңузга чалып деле кабылдамасы жок эле сүйлөшө берсе деле болот. Көчөдө деле же болсо тиги балаңызды ойнотуп жүрөсүзбү, аны менен деле мындай маселе жок да. Анан бул чынында эле мындай табиятыңыздагы жөнөкөйлүкпү же баягы ошо өзү министр болсо дагы мындай аябай жөнөкөй экен дегендей ушундай имиджге бир аракет кылгандыкпы? Мен түшүндүм. Бул мындай да бийлик, байлык жана данк туруктуу адамдарды, жок, туруктуу эмес адамдарды бузуп коет. Адам баласы өзү өмүр бою монтип эмгек менен иштеп келсе, мисалчы, бийлиги дагы, байлыгы дагы, данк дагы адам баласы буза албайт. Мен өзүм өмүр бою ушундай болгом, Мен мындай өзгөрөйүн деген даже оюм жок, убактым жок ага. Рахмат, ушундай маанай менен биз бүгүнкү ачык сөз долбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Дагы буюрса алдыда чакырып турабыз Маекке ачык сөзүңүз үчүн. Мен айтып коеюн, чакырсаңар мен келе берем. Рахмат чоң. Рахмат. Биз ага толугу менен ишенебиз. Чакырганда эле келе берериңизге биз ишенебиз. Рахмат. Рахмат.